Ош мамлекеттик университетинин искусство факультети үчүн курулган 5 кабаттуу окуу имаратынын ачылуу аземи 16 август күнү болуп өттү. Самалыкка Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков катышып, окуу имараттын кызыл тасмасы кесилди. Салтанатта куттуктоо сөзүн жолдогон өлкө башчысы Ош мамлекеттик университети учурда бардык көрсөткүчтөр боюнча Кыргызстандагы билим берүүнүн лидери экендигин айтып, мындай ийгиликтерди багындырууда ынтымактуу жамааттын, мыкты уюштургуч жетекчинин эмгеги зор деп баса белгиледи. Урматтуу Ош мамлекеттик университетинин профессорлору, окутуучулары, кымбаттуу студенттер, мен сиздер менен өзүнүн көп жылдык тарыхы бар, калыптанып калган салты бар, биздин сүйүктүү Кыргыз мамлекетибиздин өнүгүүсүнө кошкон орчундуу, барамдуу салымы бар. Şu бүгүнкү жаамат менен, жогорку окуу жайынын жааматы менен жолугуп турганыма абдан кубанычтамын, Ош мамлекеттик университети бул улуттук билим берүүнүн флагманы болуп калды. Сапаттуу билим берүүнүн эң алдыңкы авангардына акыркы жылдары айланды. Мага берген маалыматтар боюнча азыркы күндө Ош мамлекеттик университети 31 өлкө, дүйнөнүн 172 жогорку окуу жайлары менен 52 эл аралык өнөктөштөр менен мына тыгыз байланышып, кызматташып келатасыздар. Бул дагы оңой иш эмес, буга да көп аракеттер, жетекчиликтин талыкпаган аракети керек болот. Анан сиздер эң негизгиси ушу дүйнөлүк билим берүү системасына интеграция кылганга аракет кылып атасыздар. Мына акыркы эле жылдары 3 жылда Ош мамлекеттик университети сырттан $7 миллион инвестиция тартып, өзүңүздөрдүн материалдык, техникалык базаңарды чындаганга жакшы аракет кылдыңыздар. Анан мага берген маалыматтар боюнча мен абдан окуп алып кубандым. Акыркы 4-5 жылдын ичинде Ош мамлекеттик университети өзүнүн ички каражаты менен 12 окуу корпустарын курганы бул абдан жакшы көрүнүш. Бул көрүнүш калган биздин өлкөбүздөгү жогорку окуу жайларына үлгү катары көрсөтсөк айтсак дагы болот. Анан эми кайсыл жерде билим өнүксө, кайсыл жерде илим өнүксө, кайсыл жерде маданият өнүксө, биз ошол жерде билимдин, илимдин, маданияттын борбору деп эсептейбиз. Жогорку окуу жайлар ректорун аныктаганда эл аралык көз карандысыз аккредитацияны рейтингди изилдөөчү уюмдун берген маалыматы боюнча Ош мамлекеттик университети мына биздин жогорку окуу жайларынын эң мыктысы деп таанылганы мени кубандырып турат. Эмне айтат? Мына байыркы ордолуу Ош шаарыдагы мына билимдин ордосуна айланып баратканы мени абдан кубандырып турат. Бул жерде мына сиздердин баардыгыңыздардын бул эмгегиңиздер, бул өтө кубанарлык окуя. Мен ушул сиздердин жетишкендиктер менен сиздерди куттап коюм келет. Чоң рахмат сиздерге. 2017 жылы Пайдубалына капсула салынган окуу имаратта аудиториялар, лабораториялар, залдар, лекциялык залдар, окууканалар орун алып, алардын баары кенен, жарык, санитардык, гигиеналык талаптарга жооп берет. Ошондой эле дизайн, стилист, костюмер сыяктуу кесипте окуп жаткан студенттер үчүн тигүү цехтери, көргөзмө залдары орун алган. Ал эми музыка бөлүмү үчүн жеке сабактарды, вокал, эстрада, музыкалык түрдүү форматтагы сабактарды, иш аракеттерди өткөрүүгө атайын ыңгайлашкан спецификалык өзгөчөлүктөр эске алынган. Ал эми сүрөт искусствосунда окугандар үчүн дайыма иштеп туруучу көргөзмө залы жана алыскы, жакынкы, түрдүү аралыктардан сүрөт тартууга ыңгайлашкан окуу залдары бар.
Өзгөчө эгемендүүлүк жылдарында маданиятка, искусствого анча көңүл бөлүнбөй калган учурлар болду. Бирок өнөр, искусство элибиздин кан жанына сиңген. Андыктан биз ушул көркөм маданият, өнөр, искусствого кызыккан жаштарды колдоп, өзгөчө элибиздин арасындагы таланттуу, жөндөмдүү жаштарды тарбиялап өстүргөн заманбап окуу имаратын курууну ниет кылганбыз, деди ОШМУнун ректору Каныбек Исаков. Университетибиздин жамаатын сыйлап, жакшылыгыбызды бөлүшкөнү келген урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин куттуу билим уябызга, жаңы окуу корпусубуздун ачылыш салтанатына куш келипсиз. Учурда Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине теңелүүгө чечкиндүү киришип, изденүүлөр менен ийгиликтерди жаратууда. Өткөн жылы заманбап билим берүү инфраструктурасын түзүп, түштүк чыгыш шарчасында 5 окуу лабораториялык корпустан турган кампусту бүтүрдүк. Ал аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатып жатабыз. Бүгүн сиздер менен шаарыбыздын борбордук бөлүгүндө жаңы курулуп бүткөн эл аралык деңгээлде интеграцияланган кампусту ачуу салтанатында турабыз. Жаныбызда Кыргыз-Кытай факультетинин жаңы окуу корпусу жана жатаканасы толук бүтүп ишке кирди. Ал эми бүгүн улутубуздун нарк населин, уюткусун, маданиятын, иденттүүлүгүн, рухий дүйнөсүн сактап жана өнүктүрүп келе жаткан, Рыспай Абдыкадыров баштаган нечендеген чыгаан таланттарды таптап өстүргөн, оончулар менен сүрөтчүлөрдүн, дизайнерлер менен стилисттердин ордосу болгон искусство факультетинин баардык шарттары бар жаңы окуу корпусун жана эл аралык мамилелер факультетинин заманбап окуу комплексин ачканы турабыз. Имараттын айланасы кооз аллеяга айланган. Мында студенттер эс алып, көркөм чыгармачылык менен алектенүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Имараттын жанында жайгашкан чоң концерттик зал реконструкцияланды. Анда таланттардын чыгармачылык кечелери өткөрүлмөкчү. Корпустун уникалдуулугу 38 метрге Кыргыздын улуттук аспабы комуздун элеси орнотулду. Ал түнкүсүн жарык берип, тыныгуу мезгилинде комуз күүсү жаңырып турат. Имараттын көпчүлүк бөлүгү айнектен болгондуктан шаарыбыздын көркүнө корк кошкон, улуттук сыймык менен мактана турган окуу корпусуна айланды. Белгилей кетсек, бул имарат ОШМУ акыркы жылда курган 12-окуу имараты болуп саналат.